Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Чүй облусундабыз, Кемин районунда, Кемин шаарындабыз. Бүгүн биз сиздерге даяр арашан чарбасын көрсөтүп беребиз. Кимде ким ушул арашан чарбасын түзөм дегендер болсо, ушул чарбаны азыр сиздерге көрсөтөбүз. Даяр жыйылган кочкорлор менен кошулуп сатып аткан арашан козулуу койлор жана жаш кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Бүт баары сатылат. Эгер сиздер арашан чарбасын түзөм десеңиздер, ушул чыгарылышыбызга бир кызыксаңыздар болот. Анткени кочкорлору дагы атактуу Блондиндин небереси, бул Нарбудандын небереси. Баласы. Баласы, Нарбудан дегенде көпчүлүгү укпашы мүмкүн. Бирок арашанын ичинде жүргөндөр аябай жакшы билет. Нарбуданды билесиздер, Белый стреланын түгөйү деп айтышат, Мындайча айтканда Гулливер линия, Гулливердин атактуу балдарынан бири. Нарбудандын түздөн түз баласы, түбү кара балтадан чыккан. Кочкордун азыр өзгөчөлүктөрүн айтам. Эне жагы Широкий бул кочкордун, ата жагы Блондин. Мына Широкий, Блондин. Азыркы Блондин линияга такалсак, билесиздер 80-дин түздөн түз баласы Блондин, Рамис Жумабаевдин короосунан чыккан кара балтада. Буйруса, мына мунун атасы Блондиндин баласы. Блондинден Танкерден уже Френкел, Грозныйлар, уже көпчүлүгү кетип атат, көрүп атасыздар. Мындайча айтканда 80 линия. Ичинен Блондинден бөлүнүп чыгып атат буйруса. Ушул кочкорлорду башында көрсөтүп коелу, андан кийин айта беребиз. Могу Блондинден баштайбыз. Параметрлери кандай мунун? Мунун параметри бою 89-90, кулак 20 сантиметр. Плем картасы бар. Козу тиште азыр. Козу тиш, болду. Бул параметр алын элек, классносттаг алын элек, арашан деген чип басылган главный. Качан тиш жаргандан кийин, андан кийин экинчи этапта уже классность берилет. Так, Блондин типажы өзүңүздөр билесиздер. Бою аябай бийик болбойт, куйруктары аябай тик болбойт. Булар в основном денесин мондай мандариновый кылып, щетка жүндөрү менен, баштары дагы мондай агыш болот, Булар мындай ургач козулары кымбат кетет. Мына ушундай типаждагы ургач козулар. Өзүнчө аура. Бары линияны куйт. Баасын анан айтабыз, параметрлерин уктуңуздар. Аз тишин көрсөтүп коеюн. Тишин көрүп коелучу. Мына. Тишини кыймылдатып баштаптыр. Бул болсо Нарбудандын баласы. Мына Нарбудан таласка барды, Мына Покровкада Данияр байкеден таласка барды. Андан кайра кара балтага келди. Мына кара балтадан ушул козусу бар экен. Кочкор жөнүндө карап коюңуздар. Бели аябай узун, курсактары, кабыргалары кең айланган. Мына моюндары дагы узун кочкор, кулагы мондай. Канча кулагы? Кулак 20 сантиметр, бою болсо 93-94 сантиметр да. Бул эки тишпи, коз тишпи? Эки тиш жаңы эле жарды го дейм бул. Турбайт го. Жаңы жарыптыр, болду. Так, кличкасы жок, кочкордун? Кличкасы Аманат. Четкий разрез. Мына. Жумуртка ызлый тарабынан көрүп коюңуздар, Денесинин могул чистотасын караңыздар, щетка жүн мына. Бул дагы типа мандариновый өңдө, Бүт денеси ушундай. Так, мында кличкасы барбы? Муну кандай? Водолаз кличкасы. Водолаз. Болду. Мына буйруса эки кочкорду көрдүңүздөр. Ушулар менен кошуп сатып алсаңыздар болот. Аркыңкы койлор буларга линиясы тиешеси жок. Буйруса ушуларга иштейт деп алынган. Бааларын кандай кылабыз, шеф? Бул Нарбудандын прямой баласынын баасын 4 сурап атабыз. Жанындагы Блондиндин небересин болсо эми 130 сурап атабыз. Жакшы эле кейме болот да. Болду. Өтө оптималдуу баа. Алсаңыздар дагы болот. Мына Блондин линия деп, муну ушул ургач козуларын алып көйтүүгө аракет кыласыздар. Линия Блондин деп ургачыларын алып кийинки селекцияларга иштесеңиздер болот. Эң негизи. Ана Нарбудандыкыны болсо $4000 сурап атат. Ар бир өзүнүн баасына жараша, мына көрүп турасыздар, аябай төштүү, экстерьери келишкен. Бул кочкорлорду киргизе бересиздер, койлорду акырын экөөбүз тааныштыралы. Так, могу жакта козулуу койлор, токтулар. Бул койлор эми мына даяр материал аласыздар. Башында айтып коелу, байкелер. Могу койлор козуларын сүттөн бөлүп, күздө көргөнүңүздө уже булар койлор башка. Кой бак электерди айта албайм, бирок кой баккандар баарыңыздар билесиздер, козулуу кой товарный видин кетирет коз эмизип атканда.
2 айдан 3 айга чейинки аралыктагы козулар энесин катуу шорот. Козулардан койлордон ушундай кичине сүр качат, сулуулугу качат, арыктап, жүдөп. Мына бул койдо эмес, жалпы эле ушу жаратылышта бардык неме ушундай. Бала эмискен. Атак койлордун мына жүндөрүнө карайсыздар. Көрдүңүздөрбү, мына арык мезгилинде кандай жүн берип атат. Тең семирип жалтыраганда башка болот. Козуларга маани бересиздер. Мына. Козулар мондай горбоносый болуп, өздөрү келишип, мына жакшылар уже көзүңүздөргө көрүнө баштады. Дагы ичинде жакшы козулар бар. Койлордун количествосын айтып коелу, данныйларын толук. Бул жакта 13 баш кой бар да. Жалпы, 3-өө токтуу. 8-өө болсо бүт 6 тиш. Экинчи туут койлор да. 2-өө болсо 4 тиш кой. Биринчи тууттар. Биринчи тууттар. 1-өө болсо уже 6 тиш же 8 тиш да. Ал козусу жок. Калган баарын козусор 3 токту бар могул жерде. Алар кочкор коюла элек, козу тиштерде алар дагычы. Болду. Козунун саны канча козунун? Козулардан 13 же 14 ушундай козу да. 12 же 13 козу. Эгисе? Эгистер менен 3өө. Калган жалпы. 3 койдун козусу эгис, калгандардыкы жалкы да. Мына. Жалгыз. Так, козулар не линия болуп калат, козулар? Козулардын атасы линия степной, атасы биздин короодо турат дагы элечи. Энелери болсо линия легенданын внучкалары. Нолор дагы. Линия 80 атасы козулар. Энелер легенда. Эми легендадан келет экен да мына койлор, көрдүңүздөр, чистата, актык, аппак өңдүүлүк. Могу кочкор дагы жакшы кочкор экен. Жана мына ичинде сюрприздер. Мына. Көрүп атасыздар. Ошол светлый козу стариктин небереси. Старик линия, Старик линия. Так, ары бери айдайын. Тетигин козунун сюрприз козуна тутуп көрсөтөлү. Аябай кызыкса боло турган коз экен, эркек коз кочкор. Светлый, азыркы мына почти золотистый свет, кулагы жазылган ушундай коз экен, Буйруса 2 айында козу жүдөйт, жаңы туулганда козу горбоностор менен түшөт, кой баккандар билет. 2-1,5 айында козунун горбоносу кирет дагы 4-5 айында кайра чыгат, Так. Болду, токтулар мынобу. Бул дагы кайсы токту? Биркасы барлар токтулар да. Могу жашыл бирка, тети пеги, анан могу четки. Кайсы? Могу четки. Могу, Ошол, анан тети пеги, анан кулагында дагы бирөө биркасы тети оранжевый. Мына экөө токту экен. Анан могу жерде бир кой жүрсүн, оранжевый могу. Үчөө экен. Кысыр кой могу окшойт бирөө. Ошол кысыр кой. Мына. Могу койдун ары жагында баш чыгып турган кой. Ошол кысыр кой экен. Кыскасы эң картаң кой экинчи туут кой ошондо бул жер? Жок. Эң картаңы ошо 6 тиш да. Болду, эң чоң экинчи туут. Экинчи туут. Болду. Так, байкелер, видеону пауза кылабыз, жана сюрприз козуларды бери тартып чыгып силерге көрсөтөбүз, Чарбанын баасын аягында айтабыз, өтө жөнөкөй баада да коюлуп атат. Мына буйруса сюрприз козуларды алып чыктык, көрүп коюңуздар, 3 баш козу. Мына жана мен сюрприз деп аткан козунун кличкасы Конор экен. Конор аттуу козу, мына. Светлый, старик линия. Энесин не линия эле? Энесин линиясы билбейм. Сары кой да светлый, мына энеси биякта жүрөт. Энеси светлая сары кой экен, маарабада тартындачы. Мына. Нарбудан линия бай. Бул эмен линия дедиңер, старик линия мына. Коз мен ойлойм, кулагы мындай жалбырак коз экен. Могу конколор барып чыкса керек. Кой баккандар өзүңүздөр билесиздер. Жаңы туулганда козулар весовой болот, конкосу бар козу конкосу менен туулат, бирок могу ерлер ичкерип кетет могу конколорчу. Могул жактан мынтип караганда кийин кайра чыгат. Так, булар да энеси менен комплект кетет да турабы? Болду. Аз баасын аягында айтабыз. 2 ай Коз, ушундай болду да. Марттыкы да турабы? Марттын 9-у. Марттын 9-у. Могучу? Бул линия степной. 80 линия, Тимуровский 80. Степной деген 80-дин баласы, Тимур байкенин короосунан чыккан 80, Болду, мына. 80-дин бая дагы блондинди айттым го, мына. Мондай оранжевый, богатый свет болот көпчүлүгү. Ушундай ургач козулар, ушундай эркектер, ургачысы аябай эле чоң акча, ошон үчүн көрсөңүздөр болот. Кличка герб. Герб, Конор, герб. Бул качан туулган? Бул 9 мартта.
9 март. Экөө бир моментте Bir günde. Hamoçu. Bunda ошо 80 линия кличка Ли. Бұл да степной, Экөө бир Кочкордон му экөө? Экөө бир Кочкордон. Кличка Ли. Бұл качан туулган ошондо? Бул деген 3-4 мартта туулган. Чоңураак экен, Бирок бул массивный узун кооз болот экен. Мына өзүңүздөргө да көрүнүп турат, коозу кандай экен. Куйруктарын көрсөтүп коеюн. Эми бөлүп сатып алам десеңиздер билбейм аны. Же сатып алган киши менен сүйлөшөсүздөрбү? Бирок ичинде жана көп койдун ичинде көрүнбөй атат деп сиздерге бөлүп чыгардык. Болду, бошото бериңиздер. Эми койлордун бааларын тактайлы. Бааларын кандай коебуз? Пауза койдуңузбу? Бааларына келели, бааларын тактап коелу. Сюрприздер энелер менен бир комплект болот. Ошо 3 кооздун алыш үчүн баарын алсаңыздар дагы жарашууда экен. Так, бааларын айталы. Эми булардын козулуу койлорду 90 миңден сурап атабыз. Козулуу койлор. Почти $1000 экен, Маякта 4 токту бар. Ошол 4 токтун баасы 55 миң сомдон сурап атабыз. Алардын да линиялары менен анан мына moo кой бар. Бул боос да эмес, кыздыр да эмес. Ой, кызыр козусу жок булчу. Мунун баасы 75 миң сурап атабыз. Баардыгынын плем карталары бар, койлордунчу. Козулардын, токтулардын баарынын плем карталары бар да. Эгиз козулуу койлордон 3өө бар. Көбүнчөсү ургачы, анан эркектери да аралашта биякта. Болду. Эгиз козулуу койлор 3өө. Кана бир аз жазалычы. Так, байкелер, бааларын уктуңуздар. Биз болушунча сиздерге көрсөткөнгө аракет кылдык. Айтайын дегеним, Токмок мал базарга эми кемин аябай жакын. Транспортировкадан кыжалат болсоңуздар, Токмокко чейин уюштуруп бересиңер, Доставка эми уюштуруп беребиз. Эгерде Токмок, Сокулук, чүйдө эми транспортировкадан көйгөй жок. Алыскы региондорго алам десеңиздер, Токмоктон сөзсүз Кыргызстандын баардык булуң-бурсуна кетет. Таза болбосо Сокулукка жеткиздирсеңиздер, билесиздер, даже коңшу өлкөлөргө чейин өтүп кетет, Сокулуктагы машиналар. Ошентип алып кетсеңиздер болот. Эми тактайсыздар, сиздерге тактай турган нерсе мына койлор жаш, готовый материал деген ушуларды аласыздар, жана кочкорлорду аласыздар. Алардагы тектүү линиялардан ушуларды иштете бересиздер буйруса. Мына. Баардыгынын разрестери бар. Экинчи туутта койлорчу. Баары жаш кой, картаң кой жок. Болду, экинчи туут. Эң күчтүү убак экен байкелер, Даяр убак. Еще козусу менен мөмөлүү даракты алгандай болосуздар. Анткени козулар чоңойгон сайын булардын жанакы стоимость баасы өсө берет, мондай мисалы аркын ургач коз экен мына эгиз. Ушулар эртең чоңойгондо ургачыларын жакшылап алып каласыздар. Мисалы балким мунугу өзү аябай сонун акча болуп кетет, же ушуну алып каласыздар кийинки иштетилген. Кыскасы кызыксаңыздар боло турган готовый материал. Бааларын дагы сонун коюп берди. Байланышып бериңиздер. Анан маякта козулардын жана кармаган козуларда герб, ли деген козулардын кулактары 19-20 сантиметрда баарыныкычы. Ошо жана 3 козу кармабадыкпы? Анан бияктан көбүн козулардын баарынын кулактары 17-18 уже. 2 айдан уже өттү да бул козуларгачы. Марттын башында туулуп баштаган козулар. Мен бир нерсени байкадым байкелер. Баягы энелердин, койлордун кулагы аябай узун болбосо дагы козулардын кулактары жакшы экен. Эң главный мондай вертолеттик кулак жок, мына моолор жетиндердин дагы буюрса жетилип кетет. Кулактары вертолеттик эмес, мына жаткан кулак экен, Ошонусу жакшы экен. Анан койлордун баардыгы биринчи класс, баардыгы биринчи класс болуп өткөн да. Amo токтуларды эми билбейм, булар элита болобу же биринчи класс болобу, бирок биякта экинчи класс жок, баардыгы биринчи класста полный. Энелерин баары плем карталары менен. Биринчи класс болуп өтүптүр. Анан токтулар кандай болуп өтөт дегени, аларга плем карточка басылган. Бирок чип басылган плем картасы да болот. Булар өткөндө коз тиш болчу да турабы? Тиш болчу өткөн. Ооба. Тиш жарганга чейин класснист бербейт. Буларды кышында өткөнмү, күзүндө өткөнмү, кыскасы булар козу эсептелген дагы ошоюнча калган. Эми бандировкадан экинчи поток өткөндө ушул токтуларга класснист берилет буйруса.